эле бейшеп кылып жибер депчи, зара кылып жибер деп. Мешитке кире калып эле эч кимге карабай эле зара кылып жиберет. Ошондо анан пайгамбар эмне кылат? Аны көрүп калат, баары көрүп кыжалат болуп, жанындагы жора жолдоштор, сахаба деген өзү жора жолдош деген сөз да. Жанындагы жора жолдоштору жулунуп, Абу Бакр, Умар сыяктуу радиаллаху анхулар сыяктуу. Алар жулунуп жүргөндө пайгамбар тинбой эле бирөөтө эле аягына чейин зара кылып алсын эми дейт. Ушунчалык акылдуу инсан болот. Анан ошол жерден айтат: "Бул жер мечит, неге мындай кылдың? Ушун төкпөй зара кылбай эле койсоң болмок" десе, жана уялып кетип айтат: "Чыныгы даанышман, акылдуу пайгамбарына сен экенсиң, мен анда ыйман келтирдим" дейт да. Сөздүн кыскасы, ошол жерде дагы пайгамбар эмне кылды? Дауху ва ариqu, тим койгула, бирок ошол жерге сууну төккүлө дагы бир чака сууну төгүп тазалап жана зараны чыгарып жибергиле. Антпесе ибадатыбызда ибадаттай болбой калат экен. Анан эптеп жай намаздарда тырыштыр андай эмес. Баарын чыкытып, тазалап, тартып алып, жана булганыч нерселерден да этияттап намазыбызды окуй беребиз. Анан дагы ошо кошумча айтып кетчү нерсе, ак караны ажырата элек, жаш балдарды мечитке апарбай эле койсо жакшы болмок. Кээ бирлери зара кылып койгон учурлар бар. Жаш балдар. Жанагы адамдарды кыжалат кылып, көңүлдөрүн буруп койгон учурлар бар. Мисалы, багымдат намазда өзү узун сүрөлөрдү окуш сүннөт өзү. Кээ бир учурда жаш балдар ыйлаган үндөрү, ызычуу үндөр угулуп калса, пайгамбарыбыз өтө кыска сүрөлөрдө намаздарды тез бүтүрүп экен. Эмне үчүн? Жаш балдар ыйлап, адамдардын көңүлүн бузуп койбосун деп. Биз ошон үчүн ак караны ажыратып, неке отур десе отуруп, тур десе туруп, унчукпай отур десе ошого түшүнгөн жаш балдар болсо, ала берчит барган кандай жакшы. Сон. Бирок ушу кээ бир жума намаздарын барып калсаң, ар түрдүү себептен кыжалатчылыктар болуп, балким жумушуна шашып аткан адамдар бар да. Анан имам намазды узартып ийгенде бир аз кыжалатчылык көп болуп кетет, негизичи. Ошолорго дагы неме кылып койсо болчу да экен, айтып деп элатылат, бирок кээде бай имамдар өзүн өзү эме болуп кетеби, узак окуй ийет го намаздычы. Бир суроо келиптир, суроону бере баштайынчы. Ассаламу алейкум, дамылда менин көйгөйлүү суроом бар. Намазканада илимдүүлөр көп, бирок намаз алып баргандан качышат, себеби эмнеде? Бул эми жоопкерчиликтен качкандыгы эле. Мисалы, фатваны сураса деле, мисалы, эң жөнөкөй мисал келтирели, түшүнүктүү деп айталы, жөнөкөй эмес, түшүнүктүүрөөк болуш үчүн сахабалардын өмүр баянынан. Ошон үчүн мунагу пайгамбарлардын өмүр баяны, пайгамбардын өмүр баяны, ошондой эле сахабалардын, аалымдардын өмүр баяндарын окуганда эч кандай устаты жок эле. Кайсы тилге которсо ошол тилдин адамдары, мисалы, орус тилге которсо орустар, кыргыз тилинде кыргыздар, татар тилине которсо татар туугандар өздөрү устазы жок окуп түшүнө берсе болот. Бирок хадис илимдерине келгенде устазсыз болбойт экен да. Анткени имам Малик айтат го, ал-хадису мудиллун иллал улама депчи. Аалымдардан башкасын хадис илими эмне кылат? Адаштырат деген. Адаштырып жиберет. Анткени түшүнбөй калышы мүмкүн да көп жерине. Ошонун адашып атпайбы? Адашып көп адашуулар көп болуп атат. Мана ошондой мааниде, мисалы, Умар радиаллаху анху, Ибн Масуд радиаллаху анху, Абу Хурайра радиаллаху анхулар бүт замандаштар да. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыздын школасы бар, окуусунан, мектебинен, колунан тарбияланып өскөндөр. Бирок хадис илимин жаттоо боюнча, мисалы, Абу Хурайра радиаллаху анху алдан эч кимди ат салдырган эмес. Бирок чечкиндүү чечим чыгаруу боюнча Умар радиаллаху анху алда эч ким эчкире алган эмес. Анткени ошо өтө даанакер, акылдуу болгон. Ошондуктан пайгамбар деп атпайбы? Эгерде менден кийин да бир пайгамбарлык статус бирөөгө бериле турган болсо, анда Умарга түшөт эле. Умар болмок дейт, Ошого татыктуу болгондуктан. Мана ошого далил катары Ибн Масуд радиаллаху анху фикх маселеси боюнча эч кимди алдына ат салдырган эмес. Ушунчалык, ошон үчүн бул өзү Иракта өткөн, өмүрүнүн акырында. Өткөнчө ошол жакта жашады. Ошон үчүн илим жайылыш үчүн, өсүш үчүн бир илимдүү молдоке болобу, мугалим болобу, агай дейбизби, ар кандай термин айтылат. Ошол агайды бир жерде өмүр бою байлап калыш керек экен да. Сайзубанда ротация болгондор деле көп болот атпайбы? Мисалы, Баткенде төрөлүп туулган, бирок көлдө калып калган. Көлдө туулуп чоңойгон, Баткен ошол жакта калып калган. Таластаганы чүйдөгөнө таласка апарып, бала чакасы ошол жерде чоңоюп калгандар бар. Эмне үчүн? Бир мугалим, ар бир мугалим өзүнүн ыкмасы бар, стили бар, түшүндүрүү ыкмалары. Ошо менен кадр өстүрүш үчүн ушундай экен да. Ошол сыяктуу Ибн Масуд радиаллаху анху Иракта өмүр бою калгандагы Ханафи аалымдар көп чыккан ал жерде. Ошондой болгонуна карабастан, фикх боюнча аябай терең түшүнгөндүгүнө карабастан, кокус менин сөзүм Азирети Умардын сөзүнө каршы келип калса, мен сөзүмдү ыргыт кылат экен да.
ойлонбостон ыргыт кыла деген. Эмне үчүн? Ынтымак үчүн, тартип үчүн. Ошол сыяктуу илимдүүлөр мечиттин имамы барбы? Бол ошол эле өтө берсин, ошол эле айта берсин деп калгандары качып аткан себеби ошондон. Чала билгендер жабыша берет. Туура. Анткени баягы кул а'уду би раббил фалак мин шарри ма халак десе, угарман бар экен, кабыл алып калды, угулайбыз, Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Мен бул прямой эфирден чыгып атам да. Ооба, сиз түз эфирдесиз. Мен сиздерге бир сурооым келет да. Бериңиз. Силер илимди жакшы көрөсүңөр, илимдичи. Бирок өз ордуна даватка чыгып көрдүңөр беле? Даватка дейсизби? Сурооңузду бериңиз, таксыр, сурооңузду бериңиз. Мына мен ушу прямой мен силерге айтып атам да, таксылар, дамлар. Мына өкөң турасың, өкөң илимдисиң, университетти бүткөнсүң бар. Жок, сурооңузду бербейсизби? Бирок бир эмегечи. Бир ушул жагы дават боюнчачы. Даватка чыгып көрдүңөр беле? 3 күнгө, 40 күнгө. Сурооңуз ушулбу? Башка суроо жокпу? Алла разы болсун, урматтуу угарман, сиздин сурооңузга түшүндүк. Даватка чыгып көрдүңөр беле дейт. Жана биринчи менен толуктап кетели, жана илимдүү инсандардын мечиттен качканы, тиги имамчылыктан качканы. Муну туура эле кабыл алыш керек. Бир нерселерге фатва берүүдөн дагы керек болсо, болот болбойт деп айткандан дагы качып атпайбы? Эмне үчүн? Бир адам жооп берсин, бардыгы бир денедей болсун деген. Анткени пайгамбар хадиси бар да. Мусулман бир курулуш курулган дуал сыяктуу. Анан кирпичтер яшутту баадын дейт го, бири-бирин байлаган депчи. Бул демек кирпичтер бири-бирин байлап атпайбы? Ошол кургак кирпичтер бири-бирин кармап, ортосунда лай коет, башка коет, цемент коет, башка коет, бекемдейт. Бирок ошо миңдеген кирпичтер, миллиондогон кирпичтер аркылуу чоң мекемелер, курулуштар курулуп атат. Ошол сыяктуу бардыгы бир денедей болот. Анан бирок жоопкерчиликтүү бир гана имам болот. Ошол гана жооп берсин деп кача берген ошондон. Ошол себептен урматтуу угармандар бул эмеден таарынбаш керек, капа болбой эле коюш керек. Мин шаррима халак десе, мисалы халак десе жарат болуп калатпайбы? Халак деп койсо, чачын такыр баш кылып алып койду. Парикмахерский болуп калат, халак десе, өлүп калды деген сөз. Өлүп калды. Анан маанилер аябай бузулат да. Ошон үчүн ошол жоопкерчиликтен качып, этияттап өздөрүн алып аткан ошол. Анан бул экинчи бир тууганыбыздын берген суроосу эми акысы бар ар бир адамдын. Баягы имам Ахмад рахматулла алейхи келип, сабатсыз бир түркөй караңгы киши келип акыл үйрөтөт да. Мындай деп айтат: "Эми биз имам Ахмадбыз деген жокпуз, Кудай сактасын андан." Айта бериңиз. Ооба, айтат. Окуян айта бериңиз. Айтат, эмне деп айтат? Имам Ахмад, сен ибадат менен гана алектенбейсиңби дейт. Десе имам Ахмад айтат, ибадат менен да алектениш керек, тиричилик да кылыш керек. Сен эмне күнү түнү ибадатта эле жүрөсүң? Кичине үй бүлөңө да көңүл буруп койбойсуңбу? Өзүң да көңүл буруп койбойсуңбу дейт. Десе ал киши айтат, Кудай Таала мени жаратып койду. Рызкымды да кошо жаратып койгон. Рызкым каякта жүрбөйүн мени издеп таап келет деген да. Ахмад ибн Хамбалга 4 мазхабтын башчысы. Ал айтат, ошо рызкыны жайып койду. Куранда айтып атат, фанташир, өзүңөр жайылгыла, чуркагыла деп. Мына сахабалардын баары фарз окуп, сүннөт окуп бүткөндөн мечиттин алдына чыгып алып, Алла Таала колун көтөрүп дуа кылышкан. Сен фанташиру намазыңар ида кудияти сола дейт го. Намаз окулуп бүттү, фанташиру жерге жайылгыла, рызкыңар издегиле деп айткансың. Мен рызкымды издейин, өзүң берекелүү рызкы бере көр деп жанталап чуркаган. Мына ошол сыяктуу негизи Куранда аятта түшкөндө биринчи оку деп түшкөн. Пайгамбарыбыз даватты кантип баштаган, кандай болгон? Даватка 3 күн менен 40 күн менен бүтүп албайт, бул абдан жакшы тартип болгону. Тартип, жакшы тартип. Дават Хасан Басри рахматулла алейх, имам Азам рахматулла алейхтер, жана башка имамдар ушунчалык фатваларын, далилдерин алган кишилер. Керек болсо Анас радиаллаху анху деле мактаган: "Исалу ал-Хасан ал-Басрия", Хасан Басриден маселени сурагыла. Биз картайдык деген. Анас радиаллаху анху сахаба. Мана ошол Хасан Басри айткан, дават коос сөздөр менен эмес, дават өзүң менен деп.
Demek жүргөн турганыбыз, жашообуз ошол өзү даават. Анан сүйлөгөндө кооз сүйлөп коюп, анан араңда мамилеге так эмес, баягы ириген оозунан чириген сөз чыгат деп, баягы адамдардын көңүлүн ооруткан сөздөр сүйлөй турган болсок, анда адамдар биздин айланабыздан качып кетет. Дагы бир радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду бере бериңиз, урматтуу угарман. Сизге суроо берейин дегенде, билбейм, көп эле неме устаздар келип атат, суроо берип атам, бирок мен канаттанбай атам, ачыгын айтайын. Мен бир суроом, мен дарат алганда бутумду сууга салсам аябай аллергия болуп атат да. Анан өткөндө бир устаз келгенде айтсам, айтты, анда сууга салбай эле маасы кийим бардык кишиге адамга айтсам айтат маасы кийишке. А мен маасы кие албайм, ачыгын айтайын. Маасыны кийип кайра кетишим мен үчүн кыйын. Бутум после операция. Анан ал устаз киши айтты, жөн эле маск тартып кой дейт. А өткөндө, по-моему, сиз келген болушуңуз керек. Ошо бир апа деп бир бала суроо берип турган, апасы буту ооругандан сууга салбай, анан бутум ооруйт деп галошунун сыртына маск тартса болбойт деп едиңиз. Анан ошондой мен да кыжалак болуп калдым. Значит, менин окуган намаздарым арам болуп калдыбы да? Мен маск тартып кылдым да, анткени бутумду. Анан кайра сууга салып баштасам, кайра баягы кычышып, суудан кайра аллергия башталып атат. Эмне кылышым керек? Ошого так жооп берип коелу. Рахмат. Башка сурооңуз жокпу? Макул. Түшүнүктүү, абдан жакшы суроо болду. Бул суроо мындай болот. Денеге сууну колдонгондо ооруп кала турган коркунуч болсо, же мурунку дарт, мурунку оору да күчөп кетип, же козголуп кете турган болсо, андай учурда таяммум, кургак дарат алып намазыңызды окуй бересиз. А эгерде жок, жууганга мүмкүнчүлүк бар, бир жолу жууп, маасы кийип колдонсоңуз боло турган болсо, анда бир жолу жууп, калган маасыны кийип аласыз, андай мас тартып окуй бересиз. Бирок сиздин сурооңуз жуусам болбойт деп атасыз. Жуусам эле жанагындай аллергия оорулар чыгып кетет деп атпайсызбы? Маасы да кие албайм деп. Маасы да кие албайм дейсиз. Анда таяммум алып окуй бересиз. Ошого бир сахабалардын бир тобу делегат келип пайгамбардан сурайт. Биз ушинтип кайра таяммум ала беребиз десе, 10 жыл болсо дагы ошентип окуй бересиз деген. Демек боло берет экен, окуй берет, маасы тартып. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракату. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бериңиз. Мен Бишкектен Абдумалик. Абдумалик мырза. Кыска суроо бар эле. Аял менен кошулгандан кийин гусул алып душка түшүш керекпи, или душка түшкөндөн кийин гусул алыш керекпи? Анан или гусул албай эле душка түшүп койсо, тазаланып жуунуп койсо ошол болобу? Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Макул, түшүндүк. Азыр жооп беребиз. Сурооңуз мындай болуп атат да, баягы гусул алат дегенде бир балким өзүнчө бир дагара дейбизби, чылапчын дейбизби, ошого жуунуп алып анан кийин душка түшөбүз деп түшүнүп алдыңыз. Негизи эле гусул алуу деген эмне десе, гусул деген жуунуу. Чачтын төбөдөн баштап буттун учуна чейин тырмактын учун кошуп, чачтын учун да кошуп жууп, бир да кургак жер калбаш керек. Душтун ичинде жуунасызбы, ваннанын ичинде жуунасызбы, тепкинин ичинде жуунасызбы, Тынч океанына өзүңүздү түбүнө чейин таштап туруп кайра өйдө көздөй секирип чыга аласызбы? Бассейнге секирип түшөсүзбү? Эң негизгиси суу жетсе болду. Суу баштан аягына чейин жетсе болду. Ошо менен гусулду болуп каласыз буюрса. Экинчиси, алдан ала дарат алам албайм, балким ушуну каалап аткан болушуңуз мүмкүн. Алдан ала дарат алган болсоңуз, бул жакшы, сүннөткө, мустахапка ылайык болот. Эгерде дарат алганга шарт болбой калды, бирок шарт эле келип жуунганга шарт бар. Жуунуп чыксаңыз, кайра башынан дагы дарат алганга болбойт. Шарт эле эмес. Анткени жуунганда эле дарат кошо болуп кеткен болот. Гусул бул дараттын байкеси. Байкеси. Белки дарат иниси болот. Түшүнүктүү болгон чыгар, Алла разы болсун. Дагы бир радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Саламатсызбы дагы. Алейкум ассалам. Мен ушу биринчи Марал радиосуна айткым келет да. Анан мен мындай да ошол жанакындай талак маселеси, жанакындай ажырашып кетти, мана мен тигинтип кетти, мана мешитке бара албай атам деп ушундай эле суроо берет да, мен сыпыргыма коюп койсом эмне болуп калат?
Айта бериңиз. Siz ошондой эле мындай эле бир эле өзүң адам болду айтып койчу. Түшүнүктүү. Рахмат, Алла разы болсун. Эми бул кишинин күйгөнү да бар, эми маанилүү суроо берсе андан көрөк деген мааниде айтып атат. Бирок чын кээ бир тааныштар айтып атат, өтө бир элементарный суроо берип атпайбы, ошого жооп берип атасыңар. Эми элдин жок, ооба, бирок баш ооруган менен баш оорубаган иши жок дегендей, ар бир адам башына келгенде кыйынчылык түшкөндө мен деген юристтер деле, прокурорлор деле, соттор деле, жогорку сотто иштесе деле башына мүшкүл иш түшкөндө жактоочуну жалдап атпайбы? Ооба. Адамдын башына сыноо келгенде мээштебей калат өзү. Ошол сыяктуу башына окуя келгенден же сабаксыздын айынан же жаңы түшүп аткандыктан жакшы түшүнө албайт мусулманчылык терминдерди дагы мээси айланып не болуп атат, важип болот, анан сүннөт болот, анан ушунда илхам менен деген сөздөр бар, ушунда жалаң арапташтырып, анан түшүнбөй кеңирип монду. Мечитке биринчи киргенде да эки жагын карап, митип киргендер бар. Анан биринчи жолу мечитке кирсе бутка тасып чапкандар бар. Мен алдыман өтпө деп. Ал жерде бир да хадис жок. Кимде ким бир адам сен намаз окуп атканда алдыңан бирөө өтүп келсе, ошону өткөрүп берсең, унчукпай, сенин намазың кабыл болбойт деген хадис жок да. Ал жерде болгон ишарат эле берип кой деген. Мен намаз чаппайлабай да. Бутуна эмнеге кереги бар? Чапкан кандай акысы бар? Ушундай сыяктуу нерселер болуп кетет да, анан мечиттен көңүл калып кетиши мүмкүн. Бирок Али радыйаллаху анху мындай деген: "Келлимин нас ала кадри уқулихим." Адамдардын аң сезимине жараша сөз сүйлөгөрө дейт. Ар бир адамдын деңгээлине түшүп, ар бир адам бийикте болсо, ошонун деңгээлине чыгып барып сүйлөшкөнгө биз милдеттүүбүз. Керек болсо Имам Лакнавиден бирөө минтип сураптыр. Имам Лакнави Ханафи мазхабынын хадис илими боюнча айкалаштырып фикhtардын мамындайынан келтирип туруп, жыйынтыктоочу аалымдардын бири дейт да бул Абдухай Лакнави. Ошого келип бирөө кычашып минтип сурап атпыр. Шариатта эт жесе болобу деп. Эт жесе болобу дейт. Анан кычырды кайнаткан суроо да бул эми. Мындай карасак, бирок ошого деле зерикпей жооп бериптир. Этти жесе, этке минсе, атты минесиз да. Этти көргөндө анан улуу сөзө уят жок дейт. Этке үйлөнгөндө кандай жакшы дептир да. Ушунча, ошого да жооп бериптир. Жок эми ооба. Жооп берет экен да. Ошондуктан биз сен неге мындай суроо бересиң деп кагып силкигенге акыбыз жок. Анткени тоодагындай шарттар бар го. Эгер пенде менен Алланын ортосунда да Кудай Таалам кечирет. Бирок пенде менен пенденин ортосунда бул эч качан кечирбейм дейт, анын ыраазылыгын алмайынча, көңүлүн алмайынча. Ошон үчүн биз кабыл алышыбыз керек. Кагып силкен кечимебиз жок. Дагы бир радио каарман бар экен, жооп берип коелу. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Биз суроо берели деле. Бериңиз. Прямой эфирде эле. Түз эфир. Бизде мында суроо болуп атат. Кыргызстанда илим алалы десек, дүйнөгө берилип кетип атабыз бизче. Анан чет өлкө, мисалы үчүн Египетке же ушул жактарга барып келгенге кандай Кыргызстандан уруксат барбы жокпу? Сиздин жашыңыз канчада? Менин жашым 27де. Бойдокмун. 27 жаштасыз, бойдоксуз, Бирок илим алыш керек чет мамлекетке чыгып. Кыргызстандан илим алсак деле болот. Просто бияктан немеге берилип кетип калса, дүйнө окутмачы. Ооба. За границага барып келсек, спонсор болсо да, спонсор изилеп атабыз да. Спонсорство. Буга чейин да чалдыңыз беле? Жок, биринчи жолу чалдым. Өткөндө бир ушунча чалган болчу да, спонсорство керек деп. Макул, рахмат, түшүндүк азыр. Бакыт устаз. Жана буга чейинки угармандын элемесине кошулуп кетейинчи мен, Кээде сабырдуулук талап кылынат экен. Мен деле өткөндө ооруп больницага барып, жанагы врач лекарство жазып берип аткан, дары жазып берип аткандан во время ужина деп жазып коюптур да. Анан мен сурап атпаймынбы? Ужинга чейинби же ужиндан кийинби десем, айгок ушунда сурайсызбы деп атат да. Жана врач үчүн менин суроом өтө бир жөнөкөй нерсе болуп калды. Ошого окшоп, бирок мен ошол нерсени билгим келип атат да. Тамакка чейин ач карын болосуң, тамактан кийин курсагың тоюп калат. Эми кайсы убакытта? Мен үчүн өтө важный бир мындай өтө маанилүү суроо болуп атат, бирок врач мени мындай бир аз кагып силкип койду. Эми ушунда сурайсызбы? Ужин убагында деп турат го деп койду, анан мейли деп чыгып кете бердим.
Ошон үчүн кээ бир суроолорго сабырдуулук кылабыз, урматтуу радио угармандар. Балким сиздер үчүн, балким биз үчүн деле өтө жөнөкөй суроо болушу мүмкүн, бирок биз ошол угармандын суроосуна жооп бергенге мажбурбуз да, милдеттүүбүз. Аракет кылабыз. Эми жанагы бир тууганыбыз ошо спонсорство боюнча сурап атат, эмне дейсиз Бакыт устаз? Эми илим алуу барган сайын жөнөкөйлөшүп атат, жеңилденип атат. Баягы мектепти жакшы окуп алган двоечниктер динди деле үйрөнүп кыйратпайт негизи да. Мектепти жакшы окуп алган. Бирок кээ бир тентек балдар болот, өткүр, курч, жөндөмдүү. Зээндүү мындай. Зээндүү. Негедир баягы чөйрөгө байланыштуу, ар кандай же болбосо ата-энеси ошо баланын талантын байкабай, деле митипай урушуп тилдегенде ишке жумшагандан башка окууга көңүл деле бурбайт. Ошол сыяктуу болот, бирок ошол балдар арасынан чыгып калат, өтө курч күчтүү. Эгер ошондо таланттуу балдар боло турган болсо, өзүнүн эне тилинде араб грамматикаларын окуп алмайынча, чет өлкөгө барганда арабча айтканда түшүнүп деле кыйратпайт. Ошондуктан бул жерден сарф наху деп коет, морфология, синтаксис деп коебуз го, сүйлөмдү, сөздүктү кандай иштетиш керек. Ошолордун баары үйрөнүп алса жакшы болот. Ошо 27 жаштагы бир тууганыбызга эмне деген кеңеш бере аласыз? Ошого кеңешим өзүн байкап бул жерден сынап көрсүн. Ооба. Сарфты окусун, наху илимин окусун. Анан ошону жандандырып өздөштүрүп кетсе, андан кийин балким иштесин, күнү түнү иштеп, аракет кылып, 2 жылга, 3 жылга кетип, андан калган бул жагынан окуса болот. Себеби дегенде мисалы, Мәта деген өлдү. Мәта деген өлтүрдү. Тамавата деген өлүмүш болду, жоксо биринин артынан бири өлдү деген сөз. Мына ушинтип кете берет да грамматика. Мисалы, тафаала грамматикасы бир нерсени импорттоо ичине киргизип, сиңирип алгандан кайра башкача чыгарганын түшүндүрөт. Мисалы, тасаллафа салафташты деген сөз. Ташаффа деген шафилешти, таханнафа деген ханафилешти деген сөз. Мына ошол сыяктуу бул жерде грамматиканы кыргызчага сонун коюлуштуруп которуп берсе, аябай жакшы да. Мисалы, ибиятто жидаруна десеңиз, дуалыбыз агара түштү деген сөз. Ибиятто жидаруна десеңиз, дуалыбыз аппак болуп кетти деген сөз. Мына ошол сыяктуу кыргызча грамматика окуп алсын, андан кийин күчүңүздү, мен жарайт экем деп туруп, анан чет өлкөгө 2 жыл 3 жылга окуп келсеңиз болот. Анан демөөрчүлөргө өзүңүзгө демөөрчү болгонуңуз жакшыраак биздин сунушубуз. Алсан аман болгондон кийин. Кийин алардын көзүн карап отурбай. Бизде рекламалык тыныгуу бар окшойт, Анда радио угармандар, биз ошол 2 мүнөттүк рекламалык тыныгууга убакыт берсек, анан кайрадан улантабыз. Көрдүңүз бу рухум түшүрүйдүм го. Йо, бактаке, не бой негизи. Сен қолың оройбыз, еге уже мен бетім орып баштады. Бақытбеке, оның бары бүткеннен кейін Молдова көрініп қойылчы. Новый год. Для кого-то Дед Мороз, письма, вера в чудеса. Кого-то Новый год окунает в волшебную атмосферу. Для кого-то еще один повод провести время вместе. Но всех объединяет одно — забота о своих близких. Сонун. Подарок в каждый дом. Пайгамбарлардын осуяттары, аалымдардын насааттары. Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан сабагыбызды улайлы. Бизге радио угарман бар окшойт, ошо кабыл алып коелу. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
мен сіздерге эки суроо менен кайрылайын дедим эле. Кайрылыңыз, бериңиз сурооңузду. Биринчиси, жана көзү көрбөгөн кишилерге атайын окуу методикасын эметип иштеп чыктыңыздарбы, ошону билейин дегенмин. Анан бир аз илим алыш керек болчу да, просто балдар менен чыга албайм да, көзүм көрбөйт, бирок Аллага шүгүр, Аллахтын өкүмүн аткарганга аракет кылабыз да. Алла разы болсун. Экинчи сурообуз жанагы эме боюнча. Эмне боюнча? Азыр эле эстеп аткам да. Ошо эме боюнча, кыз келиндердин арасында Куран эме диний конкурстар мындай эмелер болуу жакын арада же болсо эме кандай маалымат алыш керек деген. Рахмат, Алла разы болсун. Абдан буга чейин берилген эмес билбейм, бирок менин маалыматым боюнча биринчи жолу суроо болуп атат. Ооба. Көз азиздерге кыргыздардын сөз байлыгынан айлана бериш керек да. Көзү көрбөгөндү азиз деп айтат экенбиз. Бул деген сөз азиз адам, этияттык мамиле кылгыла, сый мамиле кылгыла деген сөз да. Ооба. Анан көз азиздиктен дагы көкүрөктүн сокур болгону жаман дейт. Ошондуктан көз азиздик эчтеке эмес. Иншалла ахиретте Алла Таала арам нерселерден алыс кылып, Фирдаус бейишинен орундарды берген болсун. Жана урпагыңыздан асыл тукум аалым каарлар мамлекетти түптөй турган, алдыга жетелей турган, түптөлгөн мамлекетибизди алдыга көзөнүктүрө турган урпактардын энеси боло бериңиз. Эми ошол боюнча биздин окуучубуз бар, азыр бүгүнкү күндө Токтогулда өмүр сүрүп жашап атышат. Ошолордун тобу бар атайын. Көз азиздер, кулак укпагандар, ошолордун бардыгын арабча сабакта кантип өздөштүрсөк болот, кантип диний сабактарды өздөштүрсөк болот, ошолор атайын өнүктүрүп, көз азиздердин ичинен чыгып келип, дагы кыз бар экен, ал дагы кадимкидей арабчаны окуганды, жазганды, тиги буларды өздөштүргөндөр бар. Дагы бир инибиз бар, тууганыбыз, ошол баягы мусулман бир тууганыбыз дегеним. Ошол киши дагы демелечи укмуш катуу өздөштүрүп, Чыңгыз Айтматовдун китептерин, дагы башка бир китептерди жазгандай болду кыргызчага. Көз азиздердин мүмкүнчүлүк болуп. Ал эми араб өлкөлөрүндө аябай эле ого эле көп. Ошол көз азиздер Куранды жаттайт дагы, ошомойдон экзамен атайын жарыштарга катышкандар бар. Бизде да бүгүнкү күндө аракет кылып өсүп атышат. Кудайым буйруса жакынкы 4-5 жылдын ичинде ишке ашат, бирок тез арада байланышам десеңиз, бул жака номерди калтырып кетебиз. Балким ошол жака чалып, сиз менен жолуктуруп, байланыштырып койсок болот буйруса. Машалла, сонун экен, жакшы экен. Экинчи суроо жанагы кыз келиндер жарыштары болуп атат. Болуп атат андайлар. Качып турса болот. Анан WhatsApp'тан бир суроо керек ушун эме кылып коелучу, саламатсыздарбы? Мен намаз окусам ар кыл ойлор келет. Окуп атып адашып кетем, намазым бузулбайбы? Намаз окусам кандайдыр бир нерселер шаштырат, ошондо эмне кылышым керек? Бул нерсе дайыма боло берет. Сахабалар дагы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан сурашкан. Биз намаз окуп баштаганда эле оюбуз нары бери кача берет. Эмне кылабыз десе, эң негизгиси ниет кылып атканда күзгүдөй таза Аллаху акбар деп ниет кылса, бүттү. Андан кийин ою качып кетсе, кайра алып келип алыш керек ниет менен. Дагы бир жака келсе, андан да бул жака алып келе бериш керек. Эң негизгиси эч нерсе болбойт. Ниет таза ниет болсо болот. Көп ары беркин ойлогонго аракет кылыш керек, ошол. Кетип калса деле намаз менен Куран окуганга аракет кылып. Ошол радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло. Кечиресиздер, мен жана суроо бербедимби, жана дарат боюнчачы. Сиз айтпаңызбы, тааным жана кургак неме алыңыз депчи. Ошондо деген кургак болгондо өткөндө бир алымдар айтып атат да, мындай чаң болгон жерге депчи. Ошонусун айтып атасызбы же полный эле дарат алып келип бутумду эле маск тартып коем. Ошону бир жолу түшүндүрүп бересизби? Анан экинчи суроом, мисалы, Марал радиосуна рахмат да, такай ушундай диний жөнүндө көп, мисалы 4-5 күндөрү аябай угам да. Анан ушу Марал радиосу 5 маал намазда азанды да угузуп койсо жакшы болот эле, просто ал менин өзүмдүн сунушум да. Анан сиздер кандай кабыл аласыздар билбейм. Биз сунуштап көрөбүз сиздин сунушуңузду. Рахмат, Алла разы болсун. Негизи сууну колдонуу даратта негизи 4 парыз бар. 4 парыз жакшынакай аткарылыш керек. Негизи суу менен жууп аткарыш керек. Аткарууга мүмкүн болбой атабы? Анда демек таям менен алыш керек.
Анан эгерде бир кичинекей эле жер болсо, айталы Кудайдын бетин арысын, колдун бир жерине жара чыккан, ага дары шыбалды, үстүнөн жабира деп коет, таңылчак таккан болсо, демек анын үстүнө мас тартат дагы, калган жагын жууп койсо боло бермек. Анан сиздин бутуңузга жалп эле жакпай атпайбы? Эки бутуңузга тең. Демек, таямум баягы кургактарат, болбосо шариат терми менен айтканда таямум деп коет. YouTube'га кирсеңиз, таямум кандай чалынат деп, ошол жерде да сону түшүндүрүп берет. Жакшы. Кургактарат, таямум. Ассаламу алейкум, бакыт устаз, ишиңизге ийгилик каалайм. Дайыма элдин кызматында боло бериңиз. Сизди терең урматтоо менен Бекжан иниңиз дейт. Алла разы болсун. Акталалык иниңиз. Жакшы. Эми шам намазынын убагы кирип келди. Биздин убакыттан уже акырына жетип атат, урматтуу бакыт устаз. Бирок биз эч эле темага кире албай калдык. Аврат маселеси боюнча бир кыскача айтып кетсеңиз, уяттуу жерлерди жабуу, бирок ушул көп жерде аврат маселесине биздин кээ бир эркек балдар ошо көңүл бурбай калып атат да. Ошол жөнүндө кыскача айтып өтөм. Негизи аврат деген өзү кемчилик деген сөз, уяттуу жер да, баягы уяттуу жер. Кароого арам болгон жерлер. Бул боюнча Алла Таала я аyyuhal ladina amanu, я ayyuhal muslimun деп айткан жок. Я бани Адама деген. О адам баласы, хузу зинатакум деп айтканда баягы зинатыңарды алгыла инда кулли масжидин деп. Бул жерде дегеле адамсыңбы деген сөз да. Адамсың, адамдай болгон мусулмансыңбы деген сөз да. Ошол инда кулли масжид дегендин мааниси ар намаз окуган сайын деген сөз. Уяттуу жерлериңерди жаба турган жерлерди эмне кылгыла? Зинат деген сурулук дегендин мааниси кийимгече деген сөз. Кийимиңерди алгыла деген сөз болот. Анан бул аврат боюнча фик маселеси аябай кызык болот. Ушунчалык кийимгече таппай калса эмне болот десе, бир эле кичинекей бир колдун алакандай болгон нерсе таап калсаң эмне болот? Баягы бизде мындай сөз бар го. Ээн талада чочкон эти жатып калса, эмнеге кийиктин эти жатып калбайт, эмнеге башка эти жатып калбайт? Ошо чочкон эти жатып калат. Анан ошону жесе болобу десе, анан баары бир ошентсе деле аалымдар эмне деп атат? Жооп берип атат. Жаның аман калганчалык каяка чейин жете турган ошол жерге чейин астан жеп коюп да алысыраак бараса да тоюп жеген болбойт. Тоюп жеген болбойт. Ошентип жетип барыш керек. Же болбосо арак деле ошондой. Суусаа өлүп бараса кичинекчелерден оозу суулап коюп, суу тапканга чейин суулап бара берет оозун. Үчүнчү маселе, бир жерде бийик жерде Куран турат, нам турат. Жаныңызда Курандан башка эчтеке жок. Ошондо эмне кыласыз десе, истигфарды айтып, Курандарды жип ошону тээп барып, жана наныңды алып жегин дейт. Бул Аль-Фатхур Рахмани фатва китебинде келген бул маселе. Мына ошол сыяктуу бир алакандай эле бир нерсе бар. Же алдына жапсаңыз аркасы ачылып калат, аркасын жапса алды ачык калат. Кайсынысын жабыш керек деген суроо болот экен да. Ошого да жооп берип туруп факih алымдарыбыз, Алла разы болсун ошо. Жок, алдын жабыш керек дейт экен. Эмнеге десе, отуруп окуй бересиз, отурганда арка жагы өзүнөн автомат түрдө жабылып болуп калат. Анткени кыбланы карап намаз окуп атпайсың дейт. Беркилер айтып экен, эгер туруп ишарат менен окуп калсаң, арка жакты эле жаап койгон жакшы го дейт экен. Анткени эңкейгенде башкача көрүнүп калат дейт экен. Анан жок, беркилер айтат, жок андай эмес. Анткени алды жакка жапканыңдан көрөк, алды жак арка жак жапкандан көрөк алды жагын жапкан жакшы. Улуу сөздө уят жок дейт. Анткени адамдын кандайдыр бир деңгээлде жабык турат арка жак. Баары бир. Эңкеймейинче дейт да. Ошон үчүн алды жагын жаап кое берсин деп. Ушунчалык келтириптир да. Анан эң жакшы ушу талаштан чыгыш үчүн эмне кылабыз десе, эгерде ээн талаада болсоңуз дептир, кумдагы же топурак казганга мүмкүнчүлүк болсо, кичине каза коюп, киндикке чейин көмүп коюп, анан ошондо ишарат менен окусаңыз, баардык талаштан чыгып кетесиз дептир. Эми негизи аврат маселе болгондо эркек менен аялдын авраты жөнүндө айтыңызчы ошол. Эми эркектин авраты ооба, киндик менен киндик өзү авратка кирбейт, киндик кирбейт, киндик кирбейт. Киндиктин астынан баштап тизе өзү да авратка кирет. Тизе кирет. Бирок эң чоң аврат кайсы десе, алды жак менен арка жак. Булар кийинки авратка кирет, бул этап менен бөлүнөт. Анан аял киши болсо, жүзү, анан колу, анан кызыл ашык. Бут. Үч жерден бут, ушундан башка жагы баары аврат болуп эсептелет. Демек ушул киндик намазда жана кыска футболка кийип алгандардын эмеси. Эми булар көбү намаз бузулат да. Эңкейгенде
ылдый көздөй шыпырылып кетип калгандар бар. Ошону этиятташ керек. Ошон үчүн ичинен майка кийип, шымына шымдап койсун, же болбосо футболкасын, ич кийимин кошуп шымдап койбосо, туура айтасыздар, арка жакка чейин көрүнүп кала турган болсо, ачык калып кала турган болсо, 4төн бери ачылып кала турган болсо, 4төн жарымына чейин. Анда намазы бузулуп калат. Ошон үчүн этияттап өйдө көздөй шымданып алганы жакшы болот. Алла разы болсун. Алла разы болсун, бакыт устаз, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетип бүттү. Ансыз деле биздин экөөбүздүн шам намазыбыз биротоло кетирип албайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, сиздер менен жүз көрүшкөнүбүзгө сүйүнүчтөбүз. Кудай буйрса, келерки жума ушул убакта дагы ушул саатта ушул жерде көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Сиздер менен мен Нурлан Субанов чогуу болдук жана Бакыт Усманов устаз чогуу болдук. Келерки жума жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар. Кудай Таала ушул кичинекей мамлекетибизди ар түрдүү жамандыктардан, асман жерден келүүчү апаат кырсыктардан сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.